Кыргызстанда жылына 16 миллиардтан ашык электр энергиясы өндүрүлөт. Электр станциялары 12 миллиардтан ашык. Бишкек жеби 2 миллиардка жакын. Ошондой эле чакан ГЭСтери 140 миллионго жакын, микроГЭСтер 35 миллион. Бирок ага карабастан электр энергиясы ашыкча колдонулуп жатат. 11 миллион киловатт саатка бул бир күндүк пайдалануу былтыркы жылга салыштырмалуу ашыкча болуп атат. Бардык областтар ашыкча пайдаланууга берилген лимиттен ашып туруп атат бүгүнкү күндө. Демек биз иштелип чыккан электр энергиядан пайдаланган электр энергиябыз көбүрөөк болуп атат да. Кардарлардын көбөйүшү дагы себеп болуп атат. 11 айдын жыйынтыгы боюнча бизде 25 миң абонентке өстү кардарлардын саны. Ошентип Кыргызстандын энергетика системасынын бүткүл тарыхында 12 декабрда электр энергиясынын суткалык керектөөнүн туу чокусу 79 миллион киловатт саатка жетти. Былтыр бул көрсөткүч 55 миллион киловатт саатты түзгөн. Экономика илимдеринин доктору Батыр Кулбаетовдун айтымында, электр энергиясы элге жетпей жатканда ашыкча жарыкты колдонгондорго өзүнчө тариф киргизүү керек. Частный сектор, бизнес, өндүрүш булар дагы бүгүнкү күндө колдонгонго, буларга да тариф аркылуу буларга чөнтөгүнө күч келтириш керек. Болбосо көрүп атасыздар жанагындай эс алуучу жайлар, кафе, ресторандар бир кичинекей эле бөлмөдө 20-30-50 лампочканы коюп коет сулуулук үчүн. Ушул чаралардын баарын колдонгондо албетте жана 70 миллиондон ашык суточный потребление болбойт. Биз өзүбүздүн коомдо көп электр энергияны үнөмдөп калганга көбүнчө. Учурда дүйнө жүзү энергетикалык каатчылыкка кабылууда. Бул маселелер Борбор Азияда да курчуп жатат. Коңшу өлкөлөрдүн бири Өзбекстанда да абал туруктуу эмес. Интернет айдыңында тараган видеолорго караганда убактылуу өчүрүүлөр болуп жатат. Газ умумай жок. Мана төкөм жок совхозда мана. Мындай көрүнүш Казакстанда да кездешүүдө. 7 декабрда өлкөдө электр кубаттуулугун колдонуу көрсөткүчү тарыхый максимумга жеткен. Андыктан айрым чектөөлөр киргизилген. Казакстандын энергетика министрлигинин маалыматында бул көйгөй жабдуулардын эскилигине байланыштуу. Темпы модернизации сегодняшние. Быйылкы күз-кыш мезгили бизге бир эмес бир нече жолу сюрприз тартуулайт окшойт. Электр системабызды кайра текшерип чыгуубуз зарыл. Ал эми Кыргызстанда абал салыштырмалуу туруктуу. Декабрдын башынан тарта катуу суук болгондугуна байланыштуу электрди колдонуу рекорддук көрсөткүчкө жетти. Ага карабастан өчүрүүлөр жана чектөөлөр болгон жок. Бирок энергетиктер электрди ашыкча колдонбой үнөмдөөгө чакырууда. Анткени бул кыштан туруктуу чыгып кетүүнүн жолдорунун бири. Учурда тиешелүү органдар түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, кечкисин рейдтерди жүргүзүп атабыз. Кече күнү 22 миң бир күндө абонент кыдырдык. Ошонун ичинен 1700дөн ашык абоненттер техсловияда берилген шарттан ашыкча пайдаланып аткандыгы аныкталды. Бул абоненттерге биз биринчиден эскертүү берип атабыз, экинчиден эгер электр энергиясынын пайдалануунун эрежесинин 79 беренеси негизинде биз кийин дагы текшерүүдө эгер ашыкча пайдаланса биз техникалык шарттарын жокко чыгарууга мажбур болобуз. Электр кубаттуулугун күчөтүү максатында акыркы айларда Токтогул ГЭСинде модернизацияланган 2 агрегат ишке киргизилди. Учурда өлкөнүн энергетиктери тармактагы мүчүлүштүктөрдү убагында чечүүгө жана үзгүлтүксүз энергия менен камсыз кылуунун үстүндө иштешүүдө. Альбина Айбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.